Бүгүн маалым болду, ГКМнын мурдагы кызматкерлерине каршы 500гө жакын арыз түшүптүр. Бул тууралуу Кактус маалымат агенттиги билдирет. Арыздар негизинен бизнесмендер жана чиновниктердин атынан түшкөн. Жөнөкөй жаран катары менде мындай суроо пайда болот. Эмне үчүн бир структурага карата ушунчалык көп арыздар түштү? Демек, бул уюмду көзөмөлдөөчү система болгон эмес же туура эмес иштеген. Башка себептерин билсеңиздер, комментарийге жазып кетиңиздер. Башкы прокуратура тергөө жүрүп жатканын билдирди, бирок алар деталдарын айтуудан баш тарткан тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн. Кызыктуусу, жетекчилик алмашкандан кийин гана ишкерлер, чиновниктер жапырт келип арыз жазып жатканы айтылууда. Кээ бир эксперттер айткандай, жабыркагандардын баары эле арыз жазган эмес. Келечекте бул сан дагы өсүүсү күтүлүүдө. Демек, адамдар буга чейин үн ката албай жүрүшкөн же алардын үнүн эч ким уккан эмес. Же болбосо азыр шарт өзгөрүп, коркпой айтууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Кандай болгондо да Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан кийин анын айланасындагы бир катар жетекчилер да бошотулуп, айрымдары камакка алынгандан кийин гана бул арыздар тууралуу белгилүү болду. 500 арыз бул бир күндүн же бир аптанын окуясы эмес. Бул жылдар бою топтолгон нараазычылыктын белгиси. Учурда аскер прокуратурасы ар бир арызды өзүнчө текшерип жатат деп белгилейт Кактус агенттиги. Бул иштер эмне менен аяктары белгисиз. Кандайдыр бир натыйжа чыгат деп күтөбүз. Ошону менен бирге келечекте мындай көрүнүш кайталанбас үчүн да кадамдар жасалат деп үмүттөнөбүз. Суроолор толгон токой, жооптор азырынча жок. Окуя дагы эле уланып жатат. Каналга катталып, лайк басып коюңуз.